Ямалар болсо деле мында силакат болбойт эле да. Жеңишбек Токторбаев Ош шаарына мэр болуп дайындалган күндүн экинчи жарымында эле калааны кыдырып көйгөйлөрдү жеринен көрүү үчүн чыкты. Өтүгүн бутуна илген жетекчи Мамыров, Амир Тимур Көкүмбей көчөлөрүндө болуп реконструкция иштеринин жүрүшү менен таанышты. Мындагы Көлчүк, Ылай, Баткакка айланган негизги көчөлөрдүн кейиштүү абалы жаңы мэрге да жага берген жок. Калинина тоже. Көкүмбейде көрүп койбойлубу? Жалко да жол. Муну эми баары баштай албайбыз да? Замир Баевич, бу жерде акыбал абдан начар экен. Иштеген киши жок. Бу кичинекей эле нерсе экен го, кичинекей эле абий экен го. Почему простаиваем? Азыр биз планируем тиги немеге февральга ошо основной жолду ачабыз деп. Эртең келип ушул жерде жатасыз, Замир Баевич. Эртең келип ушул жерде жатасыз. Өтүктү кийиңиз, куфайканы кийиңиз да жатыңыз. Батыраак бүтүрүңүз могу жерден тезирээк. Эми оны канча куб эмесин санайлы бетонду. Сразу эле мен муну жарым саатта санап берем. Могу жерден тияктан баштап туруп санайбыз, узун туурасын эсептеп туруп канча куб эме гравий чыкты. Бул бир, экинчи могу жерден эмесин эсептейбиз, канча куб бетон кетти. И плюс канча темир кетти. Мен сомневаюсь, что 300 миллион кеткенине. Могу жерде стоянка. Эч жака машина батпайт да буга, канча машина батат. Клиент коебу буяка. Магазин ээлери коебу буяка. Шаар башчысы Бекмамат Осмонов көчөсүндө жайгашкан муниципалдык базар менен дагы таанышып, унаалар үчүн токтоочу жайдын аянтын кеңейтүү зарылдыгын белгиледи. Мындан тышкары мэр курулуш материалдарынын сапатын текшерип, базардын айланасындагы инвесторлор тарабынан курулуучу жеке кичи базарлардын ордун көрдү. Мону кара, молда деле эптеп септөй эле карачы. Ячке, карачы. Эптөй эле куруп коюпсуңар да. Карачы. Мону карасаң, эптөй эле куруп коюпсуңар да. Бул кандай бул? Эртең эле болуп көчүп, эмет болуп коюп, шишип көп. Мону кара, тетебиз көчүп атат. Биринде качественный кылып жасаса болбойт беле. Тетең кара, тетең уже бүткүлөр көчүп баштаптыр. Кайка атат анча машина? Допустим, 1500 машина азыр ээси болсо, 2000 машина только бирөө 2 машина менен келет, бирөө портер менен келет, бирөө да бир эмес жүгү менен келет. А машина кайка коет? Азыр жамбаштагы жолдорго да каралган да. Баары двойной эме. Батпайт да, улум, батпайт да. Бул да жүрөбү же? Бул жүрөт, иштейт. Ташыйт. Отун? Формат коюлганда ушул бул так эле жарабай калып турган бул. Я. Жеңишбек Токторбаев ушул эле күнү шаардык жашылдандыруу жана көрктөндүрүү комбинатынын ишмердүүлүгү менен таанышты. Мэр шаарды көрктөндүрүү иштерине дыккат, көңүл буруу, ишканага жаңы атайын техникаларды алуу керектигине жана жабдыктарды көбөйтүү маселесине токтолду. Ошондой эле комбинаттын жумушчуларынын эмгек акысы да караларын кошумчалады. Так, ушулардын баарын жазып алып, сметасын түз, канча техника алсак болот. Сизби водитель ким бул? Сизби, аба, канча жейт бул? 40-50 уруп коёду. 100 километрине. Совсем не выгодно экен да бул. Канча бала иштейт дейсиң, общий канча киши? 365 штат бекитилген, бүгүнкү күндө 355 кызматкер иштейт. 355. Айлык маялары кандай? Айлык маяналары ошол катардагы рабочийлердики 16 000 колго тийиши, 18 000 сом ошол бекитилген айлыгы начислениянан колго тийиши 16 000 сом. 16 000 сом. Көчө шыпырып жүргөндөрчү? Ошолорду кошулат. Ошолордун айлыктарын карашыбыз керек да. Күнү түнү тынбайт ошолор байкуштар, күнү түнү тынбайт. Токторбаев кызматына киришкен бул күнү түнкү 1 убакытка чейин иш алып барды. Ал Ош шаарынын жолдорунун кардан тазалоо иштерин көзөмөлдөп, жолдорго туз, кум себүү иштерин сапаттуу жүргүзүүгө өзгөчө көңүл буруу боюнча тапшырмаларды берди. Эртеңге чейин иштейбиз. Полностью көчөнү тазалап, таптаза коебуз. Тазалап бүткөндөн кийин туз себебиз, анан дальше. Азыр бир саат 2-3 машиналар азайт. Ушунда да берсеңер болобуз. Тамай шаар тазалаш керек. Эртең шаарлыкта да удобство болуш керек. Биз ошол үчүн келдик. Таптаза кылып, сонун кылып, төлөп, тазалап, сонун кылып, порядкылап анан падаман. Эртең мен саат 7-ге жумушка. Жеңишбек Токторбаевдин кызматка киришкен алгачкы иш күндөрүн кабинетинде куттуктоо, белек алуу менен эмес, иш болгон жерде жүргөнү коомчулуктун кызуу талкуусунда турат. Айрымдар эмгекчил жетекчи келди. Ош шаарын оңдойт дешсе, экинчиси аны пиар менен алектенип жатат деген пикирди айтышууда. Ал эми кала башчысы кызматка киришип жатып, негизги принциби шаарды жана шаар тургундарынын кызыкчылык үчүн иштөө экенин белгилеген.
Менин негизги принцибим жетекчилерди алмаштыруу эмес, шаардын жана шаар тургундарынын кызыкчылыгы үчүн иштөө, жыйынтык көрсөтүү. Мен эч кандай коррупциялык көрүнүштөргө жол бербейм. Сиздерден да ушул нерсени талап кылам. Башкаларга күзгү болуңар керек. Өзгөчө курулуш тармагында же жеке ишкердикте уруксат берүү, маселесин чечүү үчүн жасалма тоскоолдук кылуу аркылуу акча талап кылуу сыяктуу көрүнүштөр болбосун. Мындан тышкары, жетекчилер мындан ары жумушка коомдук транспорт же жеке транспорт менен келесиңер. Эч ким кызматтык унасын колдонбойт. Ар бир жетекчи кайсыл жерге барбайлы, курулуш иштери болобу, жолго чыгабызбы, даярдыкта болгула, бөлмөңөрдө тиешелүү кошумча өтүк, кийим-кече болушу керек. Шаардын жолдорун оңдоого, кардан тазалоого өзгөчө көңүл бурулат. 80-жылдары чыккан техникалар жүрөт, жаңы атайын техникаларды сатып алабыз. Көчөлөр чаңып жатат, тазалоого өзгөчө көңүл бурабыз. Мындан ары аппараттык жыйындар тиешелүү жетекчилер менен бирге мэрияда эмес ар бир аймакта маселе жаралган жерде өтөт. Билим берүүгө көңүл бурулат. Өлкөдө рекет, криминал деген жоголду, мектептерде да рекет деген түшүнүк болбойт. Кызыл сызыктан чыккан жол боюнда жайгашкан мыйзамсыз курулуштар, анын ичинде соода саттык түйүндөр буздурулат. Уна тыгынын жоюу максатында жол кесилиштерине кошумча жаңы өтмөктөрдү курууга көңүл буруу зарыл. Ош шаардык кеңеши менен тыгыз иш алып барабыз. Алардын ар бир сунуш пикирине өзгөчө көңүл бурабыз. Асия Сыдыкова, Регион телеканалы.